жакшы болот деген тилекке шеринебиз. Эгерде сиздер Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги менен USAID'тын окуу керемет долбоорунун өнөктөштүгүнүн алгачкы продукциялары болгон башталгыч класстардын окуучуларына арналган деңгээлдештирилген кошумча окуу китептерин жана башталгыч класстардын мугалимдерине арналган усулдук материалдарды тапшыруу аземи республиканын бардык региондорунда өткөрүлүүдө. Ош шаарында бул азем номер 18 Алишер Навай атындагы мектеп-лицейинин базасында бүгүн 13 ноябрда өттү. Ага долбоордун директору, уюштуруучулар жана башка өкүлдөр келип катышышты. Мындан сырткары мэриянын социалдык, маданий өнүктүрүү жана туризм бөлүмүнөн Ош шаарындагы долбоордун максаттуу мектептеринен чакырылды. Бул китептер мен ойлойм, биздин бөбөктөр үчүн абдан бир өзгөчө орду бар болот. Китеп билим булагы дегендей, бул балдар үчүн булак болуп эсептелет. Балдарыбыз бул китепти окуп өзүнүн руханий дүйнөсүн байытышат, чечендикке тарбияланат, өз оюн кеңири айтышат, келечекте бир алдыңкы инсандардан болууга тарбияланышат деп ойлойм. Китептерди тапшыруу аземи учурунда USAID'тын Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги менен кызматташтыкта ишке ашырыла турган окуу керемет аттуу жаңы долбоор менен таанышуу презентациясы өттү. Бул жаңы 5 жылдык демилге окуучулардын окуу көндүмдөрү менен бирге математикалык көндүмдөрүн жакшыртууга багытталган. Ош областы жана Ош шаары боюнча биз дагы эпидемиологиялык кырдаалды эске алып, ушул Ош шаарында 25 адамдын катышуусунда өткөрүүнү пландаштырганбыз. Бул план бир 4-5 күн башта пландаштырылып, бүгүн ишке ашырылып атат. Башкы максаты ушул долбоордун ишмердүүлүгүн официалдуу презентация жасоо, анан тапшырылган ушул кошумча китептерди бенефициарларга өткөрүп берүү жана ал материалдарды кантип пайдалануу керектиги жөнүндө нускамаларды берүү болчу. Анан бүгүнкү иш-чара толук боюнча өзүнүн максатына жетти деп ойлойбуз, убакыттык жактан дагы, мазмундук жактан дагы. Жаңы китептер аңгемелерди, жомокторду, ырларды, табышмактарды жана башталгыч мектеп курагындагы жаш балдарга арналган кызыктуу чыгармаларды камтыйт. Китептер биздин өлкөдө жашаган балдардын талаптарына туура келүүсүн камсыз кылуу үчүн жергиликтүү авторлор жана иллюстраторлор менен кызматташтыкта иштелип чыккан. Китеп окуу сапаттуу билимге гана өөлгү болбостон жашообузга да ырахат тартуулап, кызыктуу кылат жана байытат. Балдарды окууга үйрөтүү бул биздин балдарга бере турган эң кымбат мурастарыбыздын бири. Ошондой эле окууга кызыктырган жана түрткү берген ар түрдүү жанрдагы китептер балдарды китеп окууга шыктандырат. Окуу керемет долбоору башталгыч класстарда окуу жана математика сабактарын окутуу сапатын жогорулатууну көздөйт. Андан тышкары долбоор окуучуларды жогорку сапаттагы окуу жана математика боюнча кошумча материалдар менен камсыз кылат. Долбоор Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги менен биргеликте 1687 мектепте ишке ашырылды. Окуу керемет долбоору Кыргызстанда башталгыч мектептердеги 300 000 окуучунун математика жана окуу сабактары боюнча жетишкендиктерин жогорулатууга багытталган. Долбоор мектептен сырткары окуу программаларын өнүктүрүү максатында ата-энелер жана мектептер менен тыгыз иш алып барат. Мындай иш-чаралардын алкагында USAID 1000ден ашуун мектептерге окуу жана математика боюнча жайкы, кышкы лагерлерди өткөрүүгө жардам берет. Белгилей кетсек, Ош облусунун 276 орто мектебине жана 13 коомдук китепканасына АКШнын эл аралык өнүктүрүү агенттигинен 67 950 балдар китеби белекке берилди. Алар башталгыч класс окуучуларына арналган кыргыз жана орус тилдеринде басылып чыккан 45 жаңы жана адаптацияланган китептер.